кылган ар бир иштериңерди Аллах Таала эселеп соолун жоюп берсин. Ana ушул нерседе жакшы иштерде кызмат кылып аткан баардык туугандарыбыз бул жерде бар жок. Солардын баарын Аллах Таала кандай бир ниет максаттары болсо ниет максаттарына жеткизсин иншаллах. Эки дүйнөнү бактылуу болуп насип кылсын иншаллах. Өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын иншаллах. Аллах Таала Кур'анда айтат: Аллах жолунда сарптагандардын мисалы төмөндөгү дейт. Кимдеки Аллах жолунда сарптаса, ал бир буудайды сарптаган сыяктуу дейт. Буудайдан 7 машак чыгат дейт. Ар бир машакта 100 дана. То есть Аллах Таала кааласа сиздердин Аллах жолунда берип аткан бир сомуңуздардын 700 сом же андан да көбүсүн берет иншаллах. Чоң рахмат. Ушинтип зыярат кылып келип кыйналып кеткен өзү бир чоң немат. Аллах Тааланын берген сиздер үчүн берген немат. Аллах Таала разы болсун сиздерге. Аллахым баарыбызга иман хидаят насип кылсын. Ушул берекелүү орозо айы биз үчүн пайдалуу болгон болсун иншаллах. Эли журтубузга тынчылык берсин. Арабызда ушундай сиздердей байкелерди көп кылсын. Ихлас менен элине, мекенине кызмат кылган инсандарды көп кылсын иншаллах. Баарыбызга насип кылсын, мекенибизге береке берсин. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мына бүгүн биз кайрадан эле мекенчил жаштар өзүбүздүн ишибизди баштадык. Жана ушул орозодо жөн отурбай эле деп биз Тынчтыкбек акебиздин кызы Раяна кызыбызга зыяратка келдик. Кудай буйруса. Бул лично Жаркынай эжекебизден белек. Аны ошондой эле биз куру кол келбей кичине колубуздан келген баягы ифтарга, ооз ачарга баягы кичине продукт алып келдик эле. Ошол. Мекендештердин кошкон салган менен Анан ушуну менен эле биргеликте дагы пайдалуу биргеликте айтып кетчү нерсе, эгерде кимдеки Борике, Айкөл биздин бир туугандарыбыз болсо, ошол астына Раяна кызыбыздын Сбербанк картасын жазабыз. Колуңуздардан келген жардамды аябай берсеңиздер болот. Себеби биздин Раяна кызыбыздын эки кулагы тең укпайт. Ошого атасы Тынчтыкбек бул жактан Москвадагы врачтар менен сүйлөшүп, кулагына имплантация операциясы менен чоң каражаттагы акча керек. Ошого акча чогултуп, буга чейин дагы биз тартып кеткенбиз. Дагы бул жолу эсте биздин мекендештерибиз угуп элек билет болсо, астында телефон номерин жана Сбербанк картасын калтырабыз. Угуп, ата-энесин сүйүндүрүп, ушул жашоодо кандай кубулуштар, кандай чымчыктын күндөрү, биздин сүйлөгөндөрүбүздү, ата-энесин сүйлөгөндөрүн угуп кетүүсүнү Аллах өзү буйруп насип кылсын. Иншаллах жакшы күндөрдө жолугабыз. мекенчил жаштар канатындагы мүчөлөрүн ушуга салым кошкондордун баардыгыңыздарга рахмат. Алла разы болсун баардыгыңыздарга. Биргеликте дайым ошентип ынтымакта жакшы иштерде бирге отура берели. Ассаламу алейкум. Жакшылыкка кыз болуп чоңойсун. Эштеринен кем болбосун. Кайдыга карабаңыздар, орозодо сууп таап калышка шашылыңыздар. Кудай баарыңыздарга ден соолук берсин, оорубаңыздар.